Assalamu алейкум урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Кыска тыныгуудан кийин биз сүйгөн Көк Бөрү оюндары кайрадан жанданат. Эртең 14 октябрда Нарын жергесинде облустар аралык Кыргыз Республикасынын чемпионаты башталат. Бул турнирге облустар ар кандай даярдык көрүштү. Манас Ниязов жана Рустам Тыналиев бул мелдешке катышпайбы? Бул чыгарылышта командалардын курамы менен тааныштырабыз. Негизги фаворит албетте Талас облусу. Курамдын көпчүлүк бөлүгүн ынтымак клубу түзөт. Бул ирет Талас федерациясы жаштарга мүмкүнчүлүк берип, ынтымактын 8 гана оюнчусун алып, калган 4 орунду жаш жигиттерге берди. Эгемендүүлүк кубогунда ынтымакта ойногон төмөнкүлөр жок. Майрамбек Рыспеков, Тойчу Коргонбаев, Нурлан Узеев жана Норус Ратбек уулу. Ал эми толук курам төмөндөгүдөй. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Биринчи номер Жоки Орозбаев Мустанг, экинчи Дастан Сагынбек уулу Артек, үчүнчү Эрсултан Айдаркан уулу Кортеж, төртүнчү Эрбол Талантбек уулу Арыш, бешинчи Эрлан Төлөбеков Король менен, алтынчы Сыймык Булан уулу Эрторо, жетинчи Кушчубай Илиш уулу ПТР, сегизинчи Билал Темирбеков Аватар, 9-чу Айдаркан Анарбеков Фаворит, 10-чу Нуржан Мелисбек уулу Койгүрөң, 11-чи Байтеген Омурбеков Азия, 12-чи Өмүрбек Эсен уулу Рокки. Байрамбек менен Норус жок, курам алсырап калган жокпу? Кандай ойлойсуздар? Ош облусунда болсо Манас Ниязов, Кыяс Ниязов, Таштемир Башов сыяктуу жылдыздар жок. Толук курам мындай. Биринчи Нурастан Бексултан уулу Каракулжа, экинчи Бексултан Абдикалил уулу Суусамыр, үчүнчү Баястан Абдимиталип уулу Белек, төртүнчү Айтмарек Сейитказы уулу, бешинчи Сыргабек Куштарбек уулу Кайтпас, алтынчы Иманбек Бактыбек уулу Сакура, алтынчы Аскат Алишеров Полковник, сегизинчи Адлет Мамасайли уулу Бүркүт, 9-чу Жолборсбек Дөөлөтбек уулу Байрак, 10-чу Баяман Муралим уулу Патрон, 11-чи Кутман Бактбек уулу Аманат, 12-чи Батырали Улукбек уулу Чийкашка. Ниязовтар жок, оюндар окшошобу? Кандай пикирдесиздер? Жаза кетиңиз. Чүйдүн курамында Рустам Тыналиев, Улан Насакеев сыяктуу легендаларга орун жок болуп калды. Курам болсо төмөндөгүдөй. Биринчи Нурбек Юсупов Шумкар, экинчи Кубаныч Султан уулу Крас, үчүнчү Сейитбек Анарбек уулу Жаштырек, төртүнчү Баку Талайбек уулу Герб, бешинчи Фархат Бешекеев Карахан, алтынчы Аскат Аскаров Гудрон, жетинчи Алы Назаров Мурас, сегизинчи Илдияр Шахтарбек уулу Байкашка, 9-чу Эмирлан Жеңишбеков Рамер, 10-чу Нурдин Болотбеков Жылдыз, 11-чи Исхак Бекболот уулу Кастет, 12-чи Ильяс Исаков Маникер. Нарынын курамы 80% намыс оюнчулары, көлдүк жана чүйлүк жигиттердин ордуна нарындыктар кошулду. Биринчи Үсөнбек Жолдошбек уулу, экинчи Мирбек Муташев, үчүнчү Султанбек Азамат уулу, төртүнчү Тобокел Жамгырчы уулу, бешинчи Рустам Мүдүнов, алтынчы Сыймык Кайырбек уулу, жетинчи Камбар Асагалиев, сегизинчи Бексултан Мирланов, 9-чу Дөөлөтбек Нурманбетов, 10-чу Дастан Русланов, 11-чи Бакай Мирбек уулу, 12-чи Айтбек Жолдошбек уулу. Жалал Абадтын курамында дагы негедир жаштыктын мыкты оюнчулары жок, таң калыштуу. Жалал Абадтын курамына көз чаптырып өтөлү капитандык милдетти Бобек Шакирбек уулу аткарат. Мындан тышкары жылдыздуу оюнчулардан Бекбосун Алтынбек уулу бар. Ысык көлдүн курамында негизги жылдыздар ордунда Байыш Акылбеков, Жаныш Конушбаев, Назар Кошунбаев, Дастан Качкынбаев, Тилек Айып уулу. Бул чемпионатты ким утат деп ойлойсуз? Божомол кылып комментарий жазып көрүңүз.